Салам бардыгыңыздарга, урматтуу катталуучулар. Бүгүнкү видеомдо адамга эң эле ыңгайсыздык жараткан оорулардын бири геморройду үй шартында дарылоонун ыкмаларын айтып берем. Геморройдун чыгуу себептери бул заңдын дайыма катуусу, аз кыймылдуулук, суюктукту аз ичүү, генетикага дагы байланыштуу болот. Бул ооруну көбүнчө кесиптик оору деп коюшат. Офисте отургандар дайыма шоферлор жабыркашат бул оору менен. Геморрой бул түз ичегинин төмөнкү бөлүгүндөгү венада кандын уюп калуусу. Геморрой менен жабыркаган адам биринчи атайын проктолог врачка барып, бир катар изилдөөлөрдөн өтүү керек. Эгер врачтын жазып берген дары дармектери таасир этпей атса, анда үй шартында дагы дарылап көрүү керек. Биринчи ыкмасы үй шартында дарылоонун кызылча кан токтотуучу каражат. Жаңы кызылчаны согун чыгарып 3-4 маал 30 граммдан ичип туруу керек. Экинчи ыкмасы муздак ванна. Муздак ваннага фрацилен же марганцовка кошуп 3-5 минут отуруу керек. Көп отурууга болбойт. Үчүнчү ыкмасы ысык ванна. Бул ооруну басат ысык ванна. Ромашка, шалфей, календула кошуп отуруу керек. Сезгенүүгө каршы антисептикалык каражаттар булар. Төртүнчү ыкма картошка. Картошканы кыргычтан өткөзүп, марляга салып, ооруган жерге басып 40-50 минутта коюп коюу керек. Бешинчи ыкмасы бал. Бал дагы сезгенүүгө каршы эң жакшы каражат. 1 аш кашык балга 1 аш кашык облепиха майын, чычырганак майын аралаштырып, ооруган жерге 2-3 маал күнүнө коюш керек. Ооруган жерге 14 күн бул процедура. Дагы бир эң жакшы ыкмалардын бири алоэ. Алоэнин дарылык касиети абдан чоң, көп ооруларга колдонулат. Алоэни геморройго дагы колдонсо эң жакшы натыйжасын берет. Эки жагындагы тикендерин алып, сырткы кабыктарын алып, ортосундагы жумшак жерин свечадай кылып кесип алып, муздаткычка 2 саат салып кое керек. Андан кийин түз ичегиге салуу керек. Натыйжасы абдан жакшы. Мына ушул ыкмаларды колдонуп көрүңүздөр. Геморрой менен ооруган адам ачуу, алкоголь ичимдиктерин ичпөө керек. Көбүнчө жер жемиш, жашылчаларды жеп туруу керек. Көп кыймылда болуш керек. Сууну, суюктукту көп ичүү керек. Мына ушундай кылып үй шартында дагы дарылап алсаңыздар болот геморройду. Оорубаңыздар, сак саламатта туруңуздар. Видео жакса жазылып кетиңиздер.